сөктүн ичинен кальций азайып кетип атпайбы? Ал остеопороз деген ооруга алып келет. Көрдүңүздөрбү? Эми мындан тышкары дагы бир эң неме начары бизге организмибизге зыян бергени бул глютен деген белок гана калат да. Ошо обработкадан кийин иштетилип майдаланып бүткөндөн кийин крахмал анан белок калат атпайбы? Эми ошо белок бул глютен деген белок калат. Глютен деген белок ал дагы нанды көптүргөнгө жардам бере турган, биринчиден жардам бере турган, көптүргөнгө жардам бере турган зат. Экинчиден бул глютен сууга аралашканда клейге айланып кетет да. Глютен дегенди силер клей деп элестетишиңер керек да. Клей, значит ал клей кан тамырдын ичинде да клей болуп жабышып калат экен, ашказан ичегилердин ичинде да клей болуп жабышып калат экен. Эми бул бизге пайда бере турган белок эмес экен. Ошон үчүн адамдар биз глютеновый нан алам деп издегенин себеби менин организмде клей пайда болбосун. Менин организм ошо белокту, клей белокту кабыл албасын деп глютени жок нан издешет экен. Ушул глютен дагы бир жаман жери булар сиңбей калат. Эмне үчүн сиңбейт? Кимдин гастрити бар болсо, кимдин дуоденити, кимдин холецити, кыскасы ууз көңдөйдөн баштап арткы тешке чейин кимдин слизисти деп коет да, ошол ички ичегинин ички ашказандын жоон ички ичегинин ички бөлүгүндөгү ички катмарын внутренний слой, слизистая оболочка деп коет да. Ошол оболочкада, ошол катмарда фермент чыгат. Ошо ички катмардан фермент чыгат дагы, анан ошол фермент глютенди эритет. Эгерде кимдин гастрити, дуоденити жогоруда айткан диагноздар бар болсо, ал ферменттер чыкпайт дагы, глютен сиңбей калат бизге. Сиңбейт дагы, суу ичесизби, чай ичесиңби, ал ошо глютен менен кошулуп туруп клей болот. Клейге айланып калат дагы, ички ичегилерибиздин ичинде, ички ичегилерибиздин, жоон ичегилерибиздин ичинде булар клей түрүндө калып калат экен дагы. Клей бар жерде сөзсүз түрдө башка майда жандыктар бизге кереги жок. Микробдор, вирустар, метеоруттар, жөнөкөйлөр жана грибкилер ушул эрибей калган глютендин ичинде алар ошолор жашаш үчүн эң керектүү сырда, чөйрө болуп калат. Демек, урматтуу мекендештер, азыркы нанды жээрден мурун биз анын эң биринчи ал кандайча тазаланып келинди. Анын ичинде бардыгы барбы бизге? Анын ичинде бардыгы бизге сиңеби? Анын ичинде кошулган нерселердин баары бизге сиңеби? Же сиңбестен слиз болуп, клей болуп ичегибизде калып калабы? Калып калган клейдин ичинде болсо микроорганизмдер көбөйүп кетет экен деп түшүнүп туруп, анан кийин биз нанды жегенге ойлонушубуз керек экен. Нандын ордуна эмне жейбиз дейт? Нандын ордуна сонун нерселер жесе болот. Мен канча деген видеолор чыгарганмын. Нандын ордуна күрүчтөн нан жасагыла, горохтон нан жасагыла, чечевицадан нан жасагыла, гречкадан нан жасагыла, жүгөрүдөн нан жасагыла. Мына карап коңуздар, мен 5 эле нерсе айттым. Буудайдан башка нерселерден нанды жасаса болот. Кандай кылып жасайбыз дейсиңер? Ой, эң эле оңой. Мен айтам, кофемолка сатып алыңыз, болбосо блендер сатып алыңыз дагы. Көп бардык эле пациенттер мындай айтам. Кофемолканы сатып алыңыз дагы, 1 кило гречканы алып келип туруп, салып, кофемолкадан же блендерде өткөрсөңүз ун болуп калат. Ошол эле ун. Чечевица абдан жакшы. Таруу дагы абдан жакшы. Таруудан, чечевицадан, горохтон алып келгиле, үйдөн ун кылгыла дагы. 1 кило унду, 1 кило ошо буда немени крупаларды алып келип туруп, ошо чечевица, горох алып келип туруп блендерде өткөрсөңүз ун болуп калат. Мына кааласаңыз биринчи кылыңыз, кааласаңыз жука жасап туруп сковородкага калама кылыңыз, кааласаңыз духовкага бышырыңыз. Мынакей, урматтуу мекендештер, нандын зыяндуу жагын уккандан кийин ар бир пенде, ар бир адам